Алмазбек Акымжанович, мына көкбөрү бул Кыргыздын улуттук оюндарынын бирөөсү. Бул баякы аксакалдар соту, көкбөрү, калпак, камчы дегендей эле биздин сыймыгыбыз. Ар бир спортто кырсык болот, адам өлөт. Эми көкбөрүдөн бая күнү бир кырсык болуп, жаткан жери жайлы орусун бир жараныбыз өтүп кетти. Ошонун айынан ошол жердеги тренерди да, ошол жердеги баягы сүзгөн ат менен келип сүзгөн баланы дагы камап коюптур. Эми бул кырсык да, Алмазбек Акымжанович. Анан ушунун айынан көкбөрү оюнун вообще мындай жок кылганга аракет кылган күчтөр да бар. Буга жол бербешибиз керек. Болгону гана өзүнүн жолдорун, оюндун шарттарын татаалдаштырабызбы, же иретке салабызбы, ошо менен уланта беришибиз керек. Эми көкбөрүнү дүйнөгө кылымдардан бери ата бабабыз ойноп келаткан, кылымдардан бери келаткан оюнубузду ушул бир кырсыктын айынан жок кылып алабыз. Мындай өлүм житим көп бардык эле спорттордо бар. Бокста бар, күрөштө бар, футболдо бар, хоккейде бар. Бул кырсык экен да. Ошон үчүн ушуну дагы мындай мамлекеттик деңгээлде бир саясат кылбай, күнөөлүүлөр болсо күнөөсүн жазалап туруп эле бул оюнду кайра уланта беришибиз керек. Урматтуу төрага, мен берген тапшырмаларды Нурланбек урматтуу төрага бир көңүл буруп коесузбу? Мен берген тапшырмаларды протоколдук поручение берип коесузбу? Рахмат. Көкбөрү боюнча Алмазбек Акымжанович, көкбөрү уланыш керек, бирок мына тартип менен. Мына тайказан деген нерсе бул көп балдардын бели үзүлүп кетти. Аттар жабыр болуп атат. Убал деген бая кыргызда сөз бар. Аттардын бели үзүлүп кетип атат. Тайказандын өзүнү жоготуш керек. Мына көкпарды казактарда чийип туруп эле ордого окшош. Ошого келип туруп таштап атат. Мына биз деле улак чапканбыз жашыбызда. Ошол аламан улак деп эле чапчу эле. Ал жерде адамга да зыяны жок, атка да зыяны жок. Ата бабабыздан бери ошондой чабылып келген. Көкбөр мына тайказан деген кечээ жакында эле пайда болду. Бул бүт балдарда, айылдарда да ушундай оор болуп атат. Балдардын белиге, аттарга ушундай зыян болуп атат. Ошо жана тайказан.